Бүт Кыргызстан алып баруучу Назира Айтбекованын ысык сүрөттөрүн талкуулап бүтө элек. Өз айтмакчы тентек кыздын бир образы укмуш шум жаратып жибергени кызык болду деген Назира Айтбекова өзүнүн сүрөттөрү туурасында буларды айтып берди. Жакында Москва шаарына иш сапары менен барып келдим. Ошол жакта жүргөндө Айсалкын деген мигрант кыз баарын даярдап, келип эле бериңиз, фотосессия кылып берем деди. Эксперимент жасаганды жакшы көрөм, макул болдум. Ошол кыз тарткан сүрөттөрдү өзүмдүн баракчама чыгардым. Киндиктен ылдыйкы деңгээлде ой жүгүртүп, андан өйдө сүйлөбөй калдык. Маанилүү текст жазсаң, маанисиз эле былжырай бергендер көп. Кээде элге оюңду образ менен түшүндүрүш керек болот. Бул образ дагы ошолордун бири. Бул сүрөттөргө мурунку сүрөттөрүмө караганда реакция көп болду. Өзгөчө ак көйнөк менен түшкөн сүрөттү мурун эле тарттыргам. Аны Самат Иманов деген жигит тартып берген. Ал эми кара костюмчанды Москвада Айсалкын тартып берди. Экөө тең көп лайк белгисин алып жарышып калды окшойт. Чыгармачылык, эмгек, искусство катары карасак, эки сүрөт тең сонун чыкты. Ал эми элге жагаарынан күмөнүм жок болчу. Элдер көбүнчө Instagram баракчасынын активдүүлүгүн көтөрүш үчүн ушундай кадамга барып жатат деп ойлошту. Мен атайын лайк үчүн же хайп үчүн бир иш жазабайм. Тек гана элге айтчу сөзүм болгондо же үнүм жетпей жатканда мындай кадамга барышым мүмкүн. Ушул сүрөт бум жаратат деп да күтпөйм. Кечеги аты чыкпай жаткан кыз болсом башка кеп болмок. Азыр мага хайп кылыштын кажети жок. Эл менин баракчама катталса же активдүү болсо маанилүү сөздүн тегерегинде талкуу болуп, коомдо пайдасы тийип жатат деп эле түшүнөм. Тактап айтканда сүрөттөр аркылуу кандайдыр бир ойду бергим келген. Киндиктин деңгээлинде эле тегерене бербей, андан чыгалы деген ойдо бул образды чыгаргам. Коомдо бирөө мага окшош тентек болуп турбаса, эртең эле оогастанга айланып кетебиз. Коомдун баланста болгону дурус. Дене жаратылышта. Жаратылыштан уялып жатканыбыз аябай таң калыштуу. Мисалы, мен бирөөнү жылаңач көрсөм айыптабайм, а көөдөнү жылаңач болсо башка кеп. Биз уяла турган нерсе бар. Аларды көргөндө жерге кирип эле кетейин дейсиң. Анан эле саның көрүнүп калыптыр деген болбогон кеп да. Бул сүрөттөгүдөй ачык стилде киного тартылуу боюнча да сөз кылып жатышат. Ачык сценарий менен кинону чет өлкөдө эле тартпасак, Кыргызстандан андай сунуш түшпөсө керек. Киного жылаңач тартылбайт болчумун. Жана ойнобойм дагы. Ага дух жетпесе керек. Эгерде ошол жери сөзсүз керек болуп жатса, кинонун маани маңызы так эле ошол жеринде катылып жаткан болсо, анда дублердун тартылышын суранмакмын. Ал эми чет өлкөдө жылдыз болуп калсам, кызыл килемге узун кыргыз оюндары бар этно стилдеги кийим менен чыкмакмын. Өз элиме, жериме каалагандай эркелей алам. Тентектик кылам. Ал эми бул сүрөттөрмө уулумдун көз карашы туурасында айтсам, уулум Ариет интернетте отурбайт. Социалдык тармактарды такыр колдонбойт. Инстаграмда же Фейсбукта отуруунун маанисин түшүнбөйм, мага кызыксыз деп көп айтат. Сүрөттөрүмдө мен тартылган фильмдерди көрбөйт. Ачыгын айтсам, уулум менин көрманым эмес. Бир нерсе сурасам, ал сенин жашооң, сенин тандооң. Мен сага кийлигишпейм деп айтат. Баламдын кичинесинен менин жашоомо, менин чек арама кирбегенге, менин тандоомду сыйлаганга үйрөткөм. Бул чекти ал жакшы билет, анткени мен да анын чек арасын билем. Тандоосун сыйлайм жана жашоосуна кийлигишпейм. Менин жашоомдо көп эле нерселер бар. Мисалы, китеп окуу, өзүмдү изилдөө, жаратылышка чыгып эс алуу, саякаттоо. Балам менен апамды түрдүү ашканаларга алып барып, өзгөчө тамактардын даамын таткан жагат. Ошондой эле жазганды жактырам. Ой толгоолорумду кагазга түшүргөндөн рахат алам. Эмнегедир өзүмдү келечекте көп кетеп чыгарчудай сезе берем. Жакында жашоомду ошол нукка бурат окшойм. Жан дүйнөнүн тынчтыгы сонун эмеспи? Жан дүйнөң тынч болсо, санаа тартпаса, жүрөгүң таарыныч туйбаса, ыйлабаса, наалыбаса сонун. Өзүмдөн негативдин баарын алып, позитивдүү агым менен кооздойм. Жашоодо дайым кубанып турам. Сүйөм, бакыт тартуулайм, үйрөнөм, өсөм. Мен жөн эле жашоодон рахат алып жашоону максат кылдым. Пайдалуу, элди ойготкон маектерди жасасам, из калтырсам дейм. Жаңы кинолорго тартылгым келет, жаңы эмгектерди күтөм. Чоң ойдум окшойт. Бир өлкөгө батпай жатам. Башка өлкөдө жашап көргүм келип жатат. Ушундай эле жөнөкөй максаттар, каалоолор менен жүрөм, дейт Назира Айтбекова.